sana? Ne oynamadın? O oynagan жоқ bu yerde. Dayeri prosta aytып koyup kılsanız bolmok eken. Moskvaga çeyin salsın Mustafa'dan ben. Ahmet ay. Ay teslim olup kaldı. Moskvaga çeyin. Putin'e çeyin salsın odan kırışın. Ama sen yurtta kuyda. Atamın soğuzda kuyda bardın. Rahmat. Mundayda. Жоқ, координация кылып койбойлу. Качап, координация кылып койбойлу. Muttun mu? Ne getem nakıy? Түшүндүм. Мен азыр жолуп келейин. Nakıy vardım artık. Ne katlemezsin seni başam. Sözlerim kalktı. Түшүндүм. Мен азыр барып сизге жолугам, өзүм түшүндүрөм. Az барып жолугам, өзүм барам. Bilgen yakıla. Bilgen yakıla nakındaki. Мыйзамыбызда жазылган. Бийлик бул эл өлкөнүн жетекчиси, өлкөнүн кожоюну пайда болгондо чечилет. Бизге ишеним пайда болгондо чечилет. Мен билип аткан чындык, азыр айтылбаса, Bunu ben sana. Ne oynamadın? О ойногон жоқ bu yerde. Dayeri prosta aytып koyup kılsanız bolmok eken. Moskvaga çeyin salsın Mustafa'dan ben. Ahmet ay. Ay teslim olup kaldı. Moskvaga çeyin. Putin'e çeyin salsın odan kırışın. Ama sen yurtta kuyda. Atamın soğuzda kuyda bardın. Rahmat. Mundayda. Жоқ, координация кылып койбойлу. Качап, координация кылып койбойлу. Muttun mu? Ne getem nakıy? Түшүндүм. Мен азыр жолуп келейин. Nakıy vardım artık. Ne katlemezsin seni başam. Sözlerim kalktı. Түшүндүм. Мен азыр барып сизге жолугам, өзүм түшүндүрөм. Az барып жолугам, өзүм барам. Bilgen yakıla. Bilgen yakıla nakındaki. Assalamu alaikum. Hurmatly dostlar. Men YouTube kanal açkam, bирок көп нерсе киргизе бербейм, баягы кептеп. Подписаться, баягы подписчиктер көбөйтөйүн деген ниетте эмес, ошо анча-мынча оюмду айтып коем. T.A деп жазылган, анан A деген ушул менин каналым. Кошулуп койсоңуздар болот. Саясатчы болуп калдык. Кыргызстандын бардыгы. Элибиз баарыбыз. Бирок бул да жакшы нерсе. Адилеттүүлүк, баягы жарылалбай турган нерселер топтолбостон бат-бат чыгып туруп мындай адилеттүүрөөк болот да бул буюрсачы. Ошентип алдыга жылабыз иншалла. Ар бир боюнча бирден темаларды чыгарып турсак болот. Бизде башкаруу системасы өзгөрүш керек. Муну акылдуулар да ойлонуп атса керек. Мен мына Бабанов жөнүндө айтайын дедим эле. 2015-жылы Жогорку Кеңеште депутаттык шайлоодо Ташиев Бабанов менен чогуу жүрүп калдым. Андан кийин 2017-жылы сунуш түштү, иштеп бер деп помощниктери чалды, кийин өзү чалды. Ошентип иштеп бердим. Булар элди мындай келесо ойлойт да. Өздөрүн акылдуу сезип. Булар элге аралашпайт. Элдин чыныгы көйгөйүн билсе дагы билмексенге салат. Билгиси дагы келбейт да. Мен буларды көрдүм да. Өтө куулма болот экен бул саясатчыларчы. Ага караганда менде принцип бар. Мен ошондо ошо бийлик тараптан эмес, ошо жанындагы эле жакын саналаштарынан акча сунуштаган кетип кал депчи. Ошондо дагы мен саясатчы болбосом дагы саткындык кыла албайм деп кетпей, аягына чейин 1 ай шайлоодо иштеп бергем. Менде принцип жакшыраак, аны билгендер көбү билет. Анан бул киши чындыгында эле ошол кыргыздар жашаган жерге келип калпак кийип, өзбектер жашаган жерге барып калпагын чечип коюп, ошондой болуп жүрдү да, анан акырында мага таке рахмат, азаматсың деп кол берип, до конца иштеп бериң деп ыраазы болгон. Анан эми ыңгайга карап келет деп мен өткөндө жазгам Facebook'та. Мен себеби анын мүнөзүн билип калдым да. Буларга бийлик эле керек. Анан мен ойлойм да, эмнеге мен байлыгым бар, Кудайга шүгүр колумда бар дейт. Эмнеге болбосун, Мага берип турсунчу бир 20 миң, 30 миң доллар жөн эле. Колунда иштегендер канчасы нааразы болуп жүрөт,
акыралары нааразы болуп жүрөт. Анын бетин айта албайт экен, мага айтып жүрүшкөн ошол убактачы. Нааразы болушуп. Ошолорду жардам берсин. Ошол көп жерде элден өтө алыс экен. Эми намаз окуп калганда баягы тилинен жаңылып анан качып кеткенден кийин намаз окуп деп Москвага барып кичине Алланы таанып намаз окуп калды окшойт. Багымдатты окушу мүмкүн, мейли Алла кабыл кылсын. Мен билгенден көп эле ошол 2012-13 баштап окуй баштады. Президентибиз Сооронбай Жээнбеков деле 2012-13 баштап окуй баштады. Бардыгын билебиз эми, Кыргызстан кичине эле да. Ошол Алла кабыл кылсын. Бирок ушул сөзсүз бийликке баруу эмес. Бийликке барбай эле могул жакта туруп эл үчүн жасап акыреттен үмүт кылбайбы дейм да, ушу байларчы, бизнесмендер. Анан мына куу чечендерди вообще жолотпой эле камап салгылачы. Камаганда дагы түрмөдө вообще мен үйүмдө да андай шарт жок, ачык айтайын. Жылуу экен, ысык суу, муздак суу, тренажерный зал. Болбосо ошо УКМКнын немесине ошол кичине Атамбаев жаткан жерге мени да киргизсеңер жакшы болот эле. Барып 1 жыл, 2 жыл качаться этип тренировканы кылып, ден соолукту чыңдап чыгат элем. Ачыгы да. Түрмө деген түрмөдөй болуш керек да. Түрмө деген кичине мындай каттуу ДСПнын үстүнө жатыш керек, жука одеялды бериш керек. Ошондо кичине кыйналган элди эстейт, мунжунун, мүмкүнчүлүк чектелгендин, кары картаңдын, майыптын акчасын, миллиондогон ошолордун акчасын жеп коюп атышат го. Ошолордун кадырын, ошолордукун билсин. Мына Атамбаев адам болуптур. Деп күлөт да кечеш. Өздөрү ок атып алып, анан мына Садыр Жапаровдун адамдарына же Сооронбай Жээнбековдун бийлигине кош бийлик болуп калды кече, Кудай сактап. Ошолорго шылтайбыз деди, окшошпой калды. Бранжилет кийип барышты. Булардын колунан жакшылык келбейт. Мен атын атайм, беки жүздүлөр билип деле калдык. Ошон үчүн туугандар калыстыктан тайбайлы. Ошол жердеги шарттарды өтө жакшы түзүп коюпсуңар. Түрмө деген түрмөдөй болсун. Могу карапайым элдер жашоосу андай эмес. Бир жумада бир баняга түшсө анда дагы. Ошон үчүн түрмөдөгүнү мындай кичине жесткийраак кылсаңар. Түрмө эмес эле курорт да, Атамбаев курортто жатат азырчы. Аты эле түрмө болбосо, чучук, азык, арта, тамак аштын түрү, кааласа пицца заказ берет. Каалаганда ичип жейт. Булар жаныбар сыяктуу болуп калган, алысты көрө билбейт. Эми кече чыккандан кийин, мисалы, олтуруш керек да. Кой мен барбай эле коеюн эми. Ызы-чуу аралаштырбагыла, мына балдарым чыгарып алды эл деп койсо болот да, мисалы. Деп барбай койбойбу? Берги Алан көз Бабанов болду эмичи. Болбосо мага звонить этип койчу, Өмүрбек Токтогулович. Мен оңой эле мен табыл Facebookка жазсаңар эле болот. Элден алыс экениңер, элди ойлобогонуңарды биз даана билдик. Вечный силер менен күрөшөм мен. Бабанов 200-дүүлүк кылба. 200-дүүсүңөр силерчи. Келбегиле бийликке. Силерге зар эмес элдерчи. Ана мына жаштар, өсө турган жаштар мындай экономикалык жакты ойлонгула, саясатты койгула эми. Саясат токтотуп, ушул элибиз бир иш менен камсыз болуп, дыйканчылыктарды күчөтүп, мал чарбачылыкты күчөтөлү. Мына азыр мал, бука вообще кымбат болуп атат. 100 000 сомдон жогору азыр. Ошон үчүн ушул мал чарбачылыкты күчөтөлү. Биз өтө ток элбиз. Курсагыбыз ток. Буюрса иншалла Кыргызстан элибиз ыймандуулукта жашасын. Убактынча туугандар бул дүйнө, бардыгыбыз бул дүйнөдөн өтөбүз. Бирок антип жашап өтөбүз. Кеп ошондо. Эми жүрөктө сөздөр көп, кайнаган сөздөр анча-мынча ушуну эстегенде айтып коюп турам. Сиздер да комментарий калтырып, ушул менин каналыма катталып коюңуздар. Инстаграмда баракчама катталыңыздар. Аманчылыкта жолугайлы туугандар. Бар болуңуздар.